Көз кичинекей жана татаал орган деп айтылат. Биз көптөгөн маалыматтарды көз аркылуу алат экенбиз. Ошондуктан көзгө өзгөчө кам көрүп, аздектеп сакташыбыз керек. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биз мына ушул көз органына байланыштуу оорулардын ичинен көздүн конъюнктивит оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал ушул тема боюнча, эгерде сизде дагы программа көрүп жатып, кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студияга келген конокторду сиздерге тааныштырсам. Рустам Шамуратов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын көз оорулары бөлүмүнүн башчысы, жогорку категориядагы дарыгер. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мунарбек Акматов, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер, офтальмологу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бүгүнкү тема мына жаз келип, көпчүлүк элдердин арасында дал ушул конъюнктивит оорусу башталат экен. Ошол оорунун алдын алуу максатында программаны уюштуруп отурабыз. Эң алгач жалпы телегөрүүчүлөргө бул конъюнктивит оорусу эмне деген суроого жооп берип айтып өтсөңүздөр. Бул деги кандай оору? Саламатсыздарбы? Эми конъюнктивит оорусу деген көздүн сырткы булжырчээлинин сезгениши болуп эсептелет. Негизинен бул конъюнктивит оорусуна бир эле оору кирбейт, өтө түрлөрү көп болуп эсептелет. Себеби классификациясы боюнча ошол катуу сезген же острый конъюнктивит. Ошол острый конъюнктивиттин катуу сезгенинин көп түрлөрү болот. Аденовирусный, гнойный, геморрагический, аллергический, андан сырткары хронический форма деп коет. Ошо көп ооруй тургандай, өтө узакка созула турган оорулар түрү болот. Андан сырткары аллергический формасы болот. Азыркы сезон баштала баштаганда аллергический конъюнктивиттин түрлөрү болот. Анан бул оору негизинен ар бир бөлүгүнө токтолуш керек болуп турган болсок, ондо өтө көп убакыт кетет. Мына көздүн булжырчээли сырткы конъюнктивасы сырткы аба менен негизинен аба менен тыгыз байланышкан бөлүк болуп эсептелгендиктен бул жерге көп микробтор, ар кандай токсический заттар, ошого окшогон же болбосо травмалар болуп калышы мүмкүн, кумдар, чаң, ылай, кардеке көзгө түшүп, суу жаман булганган суулар түшүп көздүн сезгенилери пайдалуу болушу мүмкүн. Андан сырткары аллергический формалар деп атабыз, баягы сезонго байланыштуу. Мисалы, эми ол острый конъюнктивит айтып кетсек, ол пайда болгон мезгилдери сезон күн ысыган мезгилдерде көбүрөөк кездешет. Анан ошол күн ысык болгон жердин бөлүктөрүндө, Средняя Азия ысык жерлерде көп кездешет. Анан баягы ошол начар шарттарда иштеп, жашоосу өтө начар болгон адамдарда, ошондой мамлекеттерде дагы цивилизацияга да карайт. Ошол цивилизациясы начар болгон жерлерде өтө көп кездешет бул оору. Негизинен микроб көзгө түшөт. Острый, мисалы, формасын айтсак, ошо острый гнойный конъюнктивитте микроб түшкөндөн кийин эртеси көздө кычышуу пайда болот. Кычып, көзүнө бир кум түшкөндөй болуп сезиле баштайт. Жашагат. Акырын-акырындап көзү кызара баштайт. Эрте менен турганда көздөрү, кирпиктери жабышып,
чылпак деп коет, баягы гной пайда болуп, ошо бөлүкчөлөр чыга баштайт, көздөн ылакчылар чыга баштайт да, көздүн бурчектеринде пайда болуп. Анан негизи ошо формасына карайт. Эгер өтө катуу формасы болсо, өтө жугуштуу, бул дагы бир нерсени айтып кетет, өтө жугуштуу болуп эсептелет. Биринчи бир көз ооруса, экинчи көздү сөзсүз жугат. Себеби колдор менен кармалап, бет арчылар менен колдонуп экинчи көзгө жуктуруп алышы мүмкүн. Андан сырткары дагы ошо бирге жүргөн адамдар менен жакшы неме сактабаса сөзсүз жугат. Бул дагы түрлөрү көп. Эми аденовирусный вируско окшош вирустуу этиологиясы деп коет, вирус чакырган формасы аденовирусный конъюнктивиттер. Булар ошо өтө жугуштуу болуп эсептелет. Мисалы, сөзсүз түрдө эле жакын келип жугушу мүмкүн эмес. Бул дистанция, мисалы, 1 метрден деле жугушу, гриппке окшоп туруп, аба аркылуу жугушу мүмкүн, аба булганган болсо. Каяктан жугуп калды эле десең, автобузда кетип аткан болсо, мисалы, жанында бирөө турду эле, көздөрү кызарып, карадым эле дейт, ошодон да жугуп калышы мүмкүн. Эми сөзсүз контакты деп коет. Учурашып, өзүнүн көздөрүн кармалаганчылар көп болот. Ошодо көбүрөөк коллективный, мисалы, детский садиктерде бир балдарда болсо, экинчи балага жугуп, көп жугуп кетиши мүмкүн. Мектеп окууларында ошол көбүрөөк кездешет. Адам канчалык көп, эми билип калдыңар да, мына вирустарда кандай адам көп болгон болсо, контакт көп болгондо ошол жугуштуу болуп эсептелет да. Жакшы. Балдар арасында көбүнесе кайсыл түрү көп кезигет? Бул жерде азыр Рустам мырза көптөгөн түрлөрүн айтып өттү да, сиз кошумчалап айтып өтсөңүз. Бизде ушул балдар жаатында көбүнчө ушул вирусный конъюнктивит көп таралат. Бул мындай тактап айта кетсек, бул азыр эле айта кетти, ушул жаш балдарда, садиктеги жана мектеп окуучуларында көп кездешет. Себеби буларда жаш балдарда жанакындай өздүк гигиенаны сакташпайт. Бириси барып кармаган буюмду экинчиси барып кармай берет. Эч кандай жанагындай өздүк гигиена сакталбагандыктан жаш балдарда көбүрөөк кездешет бул. Анан көбүнчө бул жаш балдар бизде грипп, ОРВИ деп коет, острая респираторная вирусная инфекция деп коет. Ошол убакта көбүнчө бизде осложнение берет да көзгөчө. Бул мисалы үчүн жукту деп айта албайбыз, бул ошол грипптен эле осложнение берет. Анан көбүнчө ошол жаш балдарда вирусный конъюнктивит, бул ошол грипптен кийин эле ушул пайда болуп калат. Биринчи күнү ушул көздүн кабактары ишип, экинчи күнү көзү кызарып, анан ошо үчүнчү күндөн баштап уже көзү чылпактап, жабышып, ачылбай калат да. Анан тезинен эле ата энелери коркконунан көтөрүп келишип эме калат, ошол көз жабышып, ачылбай калат да. Көбүнчө ушу жаш балдарда вирусный конъюнктивит көп кездешет. Анан айтсаңыз, эмне үчүн сасык тумоодон кийин ушу көз ооруна чалдыгып калат балдар? Бул сасык тумоо ошо вирусный оору деп эсептелгендиктен, ошол организмге вирус түштү, бул көзгө да ошол вирустар көздүн ошол былжыр челине таасир берет экен. Таасир берет. Түшөт да. Жакшы. Анан мына ушул карап койсо эле жугуп калат вирустук ушул конъюнктивитти айтып калдыңыздар да. Негизинен булар кандай шартта жашайт, анан кандай шартта жашай албайт деген да суроо жаралат да негизичи. Анан жай мезгилинде көп катталат деп да айттыңыз. Ысык күндүн ысык мезгилинде көбүрөөк кездешет, ысык жерлерде. Мына статистика боюнча 3-4 жылдан мурун, бир 10 жылдай болду. Аденовирусный конъюнктивит ушунчалык көп болду да. Айрыкча кайрылуулар, бирок дарыгерде иштеген көз доктурларга көп кайрылышып, поликлиникада детский бир үй бүлөдөн бир адамга жукса, сөзсүз ошол үй бүлө баардыгы ооруп, бири-бирине жугат экен да. Ошон үчүн бул контактный бытовой сөзсүз бирге учурашып, же болбосо баягы сүлгүлөрдү бирге колдонушуп, аба аркылуу жугат экен. Эми бул вирустарды өзүңүздөр билесиздер,
таза аба жерде өрүк албайт, ошо баягындай ысык жерлерде, баягы үйлөрдүн ичинде ошо көбөйүшөт экен да. Жакшы, анан айтсаңыздар, негизинен мына ушул көз ошол конъюнктивит оорусу менен ооруп аткан кантип байкасак болот? Мисалы, көздүн башка оорулары дагы көп да. Башка оору менен алмаштырып жүрүшү да мүмкүн, мисалы элдер. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бизде жаш балдарда көбүнчө ушул биринчи белгилери көзүнөн жаш ага баштайт. Жаш бала өзү айтат, көзүмө бирдеке түшүп калды дегендей, ошондой клиника берет да. Биринчи конъюнктивиттин эмеси ошол клиниканы берет. Инородное тело деп коет, ошо чувство инородного тела. Көзгө ошол бөтөн заттын түшүүсү ошого окшоп клиника берет и жаш агат. Анан биринчи, экинчи күндөн баштап уже көзү кызарып, чылпактап жабыша баштайт. Буну ошол анамнезин сураганыбызда ошол көбүнчөсү бизде ошо жаш балдардын эмесинде ошол грипптен пайда болот. Анан азыркы ушул кырдаалга байланыштуу азыр коронавирус деп жатпайбызбы? Коронавирус ошо жаш балдардын арасында ошо Кавасаки деген түрү кеңири таралып аткандыктан ошол жаш балдарда көп оор өтпөйт, ошол чоңдорго караганда жеңилирээк өтүп атат. Бирок ошол Кавасакинин дагы биринчи белгилери ошол конъюнктивит болуп эсептелип атат. Ошон үчүн конъюнктивит дегенде дагы ошол келген оорулуу менен этияттап мамиле кылуу керек. Жакшы, кошумча алып кетсеңиз болот. Чоңдордо кандай? Чоңдордо деле баягы алдында айтып кетпедимби? Симптомдордучу. Биринчи бир көз ооруп, көзүнө кычуу пайда болот, андан кийин жаш агып, кызарып, көзүнө кум түшкөндөй болуп, сезим пайда болот да. Анан аргасыздан көзүн баягы оорулуу кармап, кычканына чыдабай көзүн укалайт. Экинчи көзгө ошо сөз өтөт да. Эми бул оорунун бир өзгөчөлүгү убагында баягы куюучу дарыларды колдонсо жакшы болуп, көздүн көрүүсүнө тиешеси жок болот да, жакшы көрүүсү жакшы болот. Ончо коркунучтуу эмес ошол жагы. Жакшы, кийинки суроо бул телекөрүүчүдөн болсун. Саламатсыздарбы? Көзүмдөн дайыма жаш агып турат дейт. Анан сыналгы көргөндө дейт, бир аз алысыраак көрсөм дейт, алдындагы тамгаларды көрбөй калам дейт да. Эмне кылышым керек, кимге кайрылам деген суроо калтырыптыр. Менимче бул жерде баягы алысырактан көргөнү, көрүнбөй калганы, значит, зрениясы начарлай баштаган. Ол конъюнктивит эмес ол. Ол башка нерсе болушу мүмкүн. Мисалы, миопия, близорукость деп коет баягы. Же болбосо башка жашына жараша да, эгер жаш чоң болсо, башка оорулар пайда болушу мүмкүн. Жаш акканда көзүн бурчегинде жаш агып чыгып кетүүчү түтүкчөлөр болот. Ошолор кичинерип кетиши, ичкерип кетет. Ошондо да көздөн жаш агат да. Анан эгер көбүрөөк телевизор көрүп, көбүрөөк баягындай соткаларды көп колдонуп атабыз, ошолор дагы көп причина болот. Синдром сухого глаза болушу мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен алысты жакшы көрбөйм дейт, -5, 17 жаштамын. Деги дарыласа болобу деген суроо калтырыптыр. Бул -5 болсо бул близорукость деп коет, алыстан жакшы көрбөгөн түрү. Близорукость миопиянын орточо степени деп коет. Биринчи жардамчы бул көз айнек тагыш керек да. -5 ачык көз айнек тагыш керек. Андан болбосо контактный линзаларды колдонсо болот. Азыркы убакта 18 жаштан баштап лазерный операциялар жасалып атат. Лазерный лазерный улучшающий зрение деген операциялар жасалат да. 18 жаштан жогору жаштар жасап атат.
Демек дарыласа болот. Дарыласа болот. Дарыласа болот. Жакшы, анан мына ушул тема боюнча сүйлөшсөк, негизинен конъюнктивиттин бир канча түрлөрүн айттыңыздар да. Ошол эле учурда аллергиялык түрү, анан вирустук түрү деп да айтып кеттиңиздер да. Негизинен бул конъюнктивиттин ушул түрүнө кабылганын кантип байкаса болот, же бул кандайдыр бир текшерүүлөрдөн кийин байкалабы дегендей? Ошол ооруган адам дарыгерге келип кайрылса керек. Ошол дарыгерге кайрылганда биз ошол анамнезин сурайбыз. Ошол анамнез аркылуу вирустукпу же болбосо бактериалдык түрүбү же аллергиялык түрүбү, ошону дарыгерлер өзүбүз анамнезин сурап туруп, ошол дарыгер коет бул эмени, диагнозду. Ошол диагноз коюлганга чейинки аралыкта ошол ооруган бейтап тезирээк дарыгерге кайрылса керек. Ошол көңүл кош мамиле кылып жүрөбү. Эгерде көңүл кош мамиле кылып жүрө бере турган болсо, ушул конъюнктивиттин да осложнениясы бар. Осложнениялары бул көздүн язвасына жана кератитине алып келүүсү мүмкүн. Себеп конъюнктивит болгондо ошол ооруган адам көзүн тез укалай баштайт. Укалаганда ошол көздүн тунукча эле рогайцаны жаракат алдырып алышы мүмкүн. Ошонун ошол көздүн кератит, кыргызча айтканда ошол жараларын пайда кылып алуусу мүмкүн. Ал уже жара пайда болгондон кийин аны дарылоого көп убакыт кетет жана дагы кабылдоолору көбөйүп кетиши мүмкүн. Жакшы, анан өнөкөт түрү деп айтып калдыңыздар да. Негизинен бул өнөкөт түрү жөнүндө айтып берсеңиз, ушул дарыланбай же кечигип дарылангандан өнөкөт түрүнө өтүп кетиши мүмкүнбү оору? Ушул боюнча айтсаңыз. Өнөкөт түрү баягы хронический форма деп атасыздар да. Ооба. Конъюнктивиттердин ошол өнөкөт түрүнүн баягы острый формасы дарыланып, чала дарыланып калган мезгилдер болуп калышы мүмкүн да. Чала дарыланып, баягы көздүн ичинде челде кандайдыр бир микробтордун алып кетүүсү менен ошол толук жок болбостон, баягы дары менен дарыланбаса, ошол хронический формалар өтүп кетиши мүмкүн. Анан деги эле өзүнүн хронический кээ формалар болот, ошо острый болбостон деле мындай ошо хронический формасы пайда болуш. Бул жылдап созула бериши мүмкүн да. Ошон үчүн муну өтө тыккан дарылабаса, баягы айыгыш кыйын болот. Ошол агайга кошумчалай кетсек, ошол келген бейтап убагында кайрылбаса жана ошол дарыларды туура колдонбосо же болбосо туура рекомендация берилбесе, ошол хронический түрүнө өтүп кетиши мүмкүн. Себеп ошол ооруп келген адамга туура эмес назначение кылынган болсо, ошонун да болот да. Бул тамчылатылган дары кийин таасир этпей калышы мүмкүн. Ошонун өнөкөт оорусуна өтүп кетиши мүмкүн да. Жакшы, кийинки суроо сизге келиптир. Саламатсыздарбы? Баламдын кичинекейинен бери дейт, күнү ысыганда дейт, көзү кызарат дейт. Анан дарыгерге кайрылсак, бир ошол көзгө тамыза турган дарыны айтты дейт. Ошол куябыз дейт, ал убактылуу эле жардам берет дейт да. Анан ушул өзүнүн оорусу боюнча так маалымат ала албай жүрөбүз. Канткенде биз толук кутулабыз деген суроону калтырыптыр. Жакшы суроо болуптур. Бул жаш балдарда көп кездешүүчү аллергиялык түрү, көп кездеше турган түрү бул. Көбүнчө биз ошол аллергологдор менен биргеликте иштешебиз. Аллергологдорго биринчи жөнөтөбүз, анан ошол ата-энелерде да кээде кемчиликтер көп кетет. Мисалы үчүн аллергологдон кеңеш алып кел деген болсок, аллергологко барбайттан биз жазып берген дарыларды эле колдонуп жүрүшө берет. Биринчи жанагы декабрь айы башталганда, кар түшкөндө аллергологко кайрылып, ошол тест койдурушу керек булар. Себеп бул наследственный деп коет. Ата-энесинде болгон болсо дагы бул өтүшү мүмкүн. Же болбосо ошол кандайдыр бир шерсть буюмдарда, то есть кийимдерде цитрусовый өсүмдүктөрдү көп жегендиктен азыр көбүнчө химиялык тамак аштар чыгып калды. Ошонун да таасир этет. Көбүнчө жаш балдарына ата-энелер өздөрү дагы айыптуу деп эсептейм. Себеп мунаны алып бер десе эле алып берише берет. Жакындай чипсы, крешки, газированный напитоктор ошолор дагы аллергиялык
ооруларды алып келишине шарт түзөт да. Ошол 1-декабрь айында аллергологко барып кеңеш алган болсо, ал ошол биринчи кар түшкөн убакта аллергияга тест коюп туруп, кайсыл өсүмдүккө же болбосо кайсыл кийимге ошол эмелерин аныктап берет, кайсыл аллергиянын түрү болуп атканын аныктап берет да. Анан ошол көзүнө противоаллергический тамчылатма дарыларды жазып беребиз, ошол аллерголог менен биргеликте иштешебиз. Демек дарыласа болот. Дарыласа болот. Жакшы, анан мына ушул аллергия түрүнө токтолбосок болбойт, себептен да мына жаз келди, жакын көпчүлүктө азыркы учурда, азыркы тапта дагы мисалы аллергия оорусу башталып калыптыр да. Негизиненчи аллергияга кабылгандардын баары эле ушул көздүн аллергиясына да кабылып калышы мүмкүнбү, конъюнктивит оорусуна? Жок, бул жерде бирок негизинен белгилеринде аллергияга кабылган баарында көзү кытышат, анан мурду бүтөт, ушундай болот да негизиненчи. Аллергический конъюнктивит деп коет, ошол жаз келген мезгилде гүлдөр өзүңөр жаз келгенден баштап баягындай гүлдөрдүн түрлөрү ачыла баштайт. Ошо ар бир адамдын же болбосо дарактар гүлдөйт, ошол ар бир адамдын бир ошол убакытка ылайыктуу аллергиялар башталат да. Мисалы бирөө майда башталышы мүмкүн, бирөөнүкү ушул азыр апрелден баштала башташы мүмкүн. Кээ биркилер июндарда деле болушу мүмкүн. Шаарда жашап жүрүшүп, чөп органы барганда алардыкы деле аллергический конъюнктивит болуп калышы мүмкүн. Баягындай эгерде чындап катуу формалар болот, өтө катуу аллергия болсо, көздөр шишип, анан кычышып пайда керек болсо, ошо мурдаларда бүтө баштайт да, полиноз деп коебуз. Ошо мурдаларда бүтө демде кыстыгып булуп койгон учурда болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай учурларда тез жардам болбосо болбойт. Анан беркинде хронический формалар болот, эми кычышып, ошол убакыт өткүчө бар кыйнайт да адамды, баягы дарылап жазып берген дарыларды алып атат, ичип атат, бирок мынча жардам бербей атат деп айтып кайрылышат экен да. Жакшы, негизинен мындай суроо келиптир, саламатсыздарбы? Менин көзүм көп кытышат, анан жаш агат дейт, жылпактап турат дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Бул да конъюнктивит оорусу деп. Бул ошо көзүнөн жаш агуусу, жаш агып чылпактайт деп атпайбы? Кытышат экен. Бул ошо аллергиялык оорусу менен ошол конъюнктивит оорусу дал келип калышы да мүмкүн, экөө бир убакта болуп калышы да мүмкүн. Бирок аллергический конъюнктивитте көз эч качан чылпактап жабышпайт, куруп эле кызарып, кычыштырат да. Если ошол чылпактап атат деген болсо, ошол вирусный конъюнктивит экөө дал келип калышы мүмкүн. Аллергиялык түрүндө эч качан көз чылпактап жабышпайт, анан көзү жашыркап жашагат дегени бул ошол көздөн мурунга өтүүчү каналдын бүтөлүп калуусу деп коет, сезгенип калуусу. Аны сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, ошол көзүнүн каналчасын жуудуруп коюш керек. Жакшы, анан айтсаңыздар, негизинен мына ушул бул качан гана биз кармаган учурда жугат дедиңиз, ошол эле учурда абадан жугат дедиңиздер. Анан бул көздү өзүнүн коргоочулары бар да, мисалы каш деген, кирпик деген, бул коргой албайбы деген да суроо келет да. Анан ошону менен кошумча эле, мисалы көздүн санитары, өздүк гигиенасы, көздү биз кантип сакташыбыз керек? Көпчүлүгүбүз көңүл бурбайбыз, мисалы кайсыл жерде чаң болсо деле көз айнек такпай деле чыга беребиз, шамалда деле мисалы көз айнек такпай жүргөн учурубуз болот, күндө деле дегендей да. Эми баягы негизги кирпик вспомогательный деп коет, жардамчы да, иймеп отуруп сактай турган кызматы бар. Анан кабактын үстүнкү кабак, кылдыккы кабактар деп коет, ошолор дагы көп ошол чаңдардан, оорулардан, башка заттардын түшпөсүнө жардам берип турат да, суулап турат. Себеби атай жаш болот, көздүн ичинен иштеп чыккан, көздүн ичинен эмес, безинен иштеп чыккан жаш болот. Ошол дагы дайыма көздү жууп туратуунун составында атай антибиотик
ошол химик зат болот, ошол микробторду мындай жууп тазалап тура турган составтар болот да. Ошолор дагы жардам берет. Эми бардыгына эле жуга бербейт, баягы ушул айтып атпайбызбы, негизи формаларына карайт да. Анан сөзсүз түрдө гигиенаны сакташка аракет кылыш керек. Цивилизация деп айтабыз. Цивилизованный таза жерлерде улуулардын кездешүүсү аз болот. Анан баягындай шарты начар жумуштарда иштеген адамдарда көбүрөөк кездешиш себеби тынымсыз түшө берсек көздү ийирмеп атып немеси кабактар жетише албай калышы мүмкүн да. Сөзсүз негизги баягындай көзгө түшүү микробторду түшүү сырттан болот да. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы, 10 күндөн бери көзүм кытышып жатат дейт. Анан дарыгерге кайрылсам дейт, атайын дары-дармектер жазып берди, көзгө тамыза турган дейт. Анан аны алып колдондум дейт. Ал да жардам бербей атат дейт. Мен 1 ай мурда дейт, луч алган элем дейт мойнума дейт. Ушундан кийин башталды дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Луч алган дейт. Кандай луч? Мойнуга кандайдыр бир нурдануу алган окшойт го. Ол да түзмө-түз тиешеси болбосо керек. Себеби нурду дарылоо үчүн бир мойындун бир белгилүү жерине берген да, көзгө берген эмес. Анан эми ол башка нерседен болуп атыптыр да. Ошо аллергический или конъюнктивит болуп атыптыр. Дарыгерлер жазган дары-дармек жардам бербей жатат деген да суроо калтырыптыр да. Бул учурда эмне кылыш керек? Просто ошол дарыгерге кайрадан кайрылыш керек да. Башка эгер бир дары жардам бербесе, дарылардын түрлөрү көп болот. Ошолорду дарын алмаштыруу керек да. 7-8 күндө сөзсүз алмаштырыш керек. Дарыны жардам бербесе. Жакшы, темадан сырткары суроо экен. Саламатсыздарбы, дарыгерге кайрылсам дейт. Мен бир көзүмдө дейт, баштапкы катаракта деп айтты дейт. Анан бир көзүм такыр көрбөй калган дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Бир көзүндө баштапкы катаракта болсо, берки көзү, экинчи көзү такыр көрбөй калган болсо, менин оюмча, мен көргөн жокмун, катаракта болушу мүмкүн да. Баягы жетилген формасы деп коет катарактанын. Катарактада ошо бир көзү башталып, анан экинчи көзгө өтөт. Анан значит берки көзүндө катаракта бышып калыптыр да, оны операция жасаш керек, дарыгерге кайрылып туруп эле. Эгерде ошол бир көрбөй калган көздө көрүп калышы мүмкүн да операция. Эгерде көздүн ички бөлүктөрү таза болсо, давление болбосо, көздө башка мындай себептер жок болсо, эгер жөнөкөй катарактанын формасы болсо, аны көрүп калышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, кызым 7 жашта, күн ысыганда көзү кызарат дейт. Бул ошол кызынын көзүнүн эмеси оорусу, бул аллергиялык түргө кирет. Бул ошол күн ысыгында деп атат. Ошол күн ысыгында ошол күндөн ультрафиолеттый нурлар чыгат. Ошого кызына дарыгерге кайрылып, ошол күндөн защита кылуучу полароид деген очкилерди туура тандап берүүсү керек, жана көзгө тамчылата турган дарыларды жаздыртып кеңеш алуусу керек. Бул ошол күндөн аллергиясы бар экен, ошого карата көз айнек тагуусу керек. Демек, күндөн аллергиясы барлар, мисалы, күн тийген учурда сөзсүз түрдө көздү коргошушубуз керек экен. Көздү коргош керек. Себеп коргобогон болсо, ошол көз кызарып, ошол кычышып, ошол аллергиялык түрүнө, хронический түрүнө өтүп кетүүсү мүмкүн. Жакшы, урматтуу коноктор, биз маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр болсо, кезекти видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Көз бул адамга эң керектүү органдардын бири. Адамдын көзүнүн салмагы болжол менен 8 грамм. Жаңы төрөлгөн ымыркай көз жашын төгүп ыйлай албайт. Анткени көздөн жаш 6 жумадан кийин гана чыга баштайт.
Эгер адамдын көзүн сонарик камера менен салыштыра кетсек, анда сүрөттүн көлөмү 576 мегапикселди түзмөк. Дүйнөнүн 1,6% гана дүйнөдөгү эң сейрек кездешүүчү жашыл көздөрү бар адамдарды түзүшөт. Эгер көзүңүз ачык турганда, чүчкүрүү мүмкүн эмес. Көздүн чел кабыгы дененин кан айлануу системасы аркылуу кычкылтек менен камсыздалбаган жалгыз бөлүгү. Анткени көздүн чел кабыгы мүмкүн болушунча тунук болушу керек. Анын клеткалары абадан эриген кычкылтекти алышат. Эң кызыгы, көз мээдеги ресурстардын 65%-ын колдоно алат. Башкача айтканда, мээдеги аткарылган функциялардын 65%-ын көрүүгө жана мээге жеткирүүгө жөндөмдүү. Болжол менен адамдын көзү 500гө жакын боз түстү айырмалай алат. Адамдын көзү 3 гана түстү көрөт: кызыл, көк, жашыл. Калгандары ушул түстөрдүн айкалышы. Джонни Депп сол көзүндөгү сокур, оң жагындагы миопатия менен ооруган актер. Актер бул фактыны 2013-жылдын июль айында белгилүү бир журналга берген маегинде өзү айткан. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз көздүн конъюнктивит оорусу жөнүндө сүйлөшүп жаткан учурубуз. Маегибизге кайрылып келсек, дал мына ушул конъюнктивит оорусун аныктагандан кийин дарылоо кандай башталат? Түрлөрүнө карап дарылайсыздарбы? Сөзсүз түрдө Анан стационарга жатып дарыланабы, же болбосо амбулатордук түрдө үйүндө да дарыланса болобу? конъюнктивит оорусу бул жугуштуу оору болгонуна байланыштуу стационарга жаткырылбайт. Үй шартында дарыланыш керек. Ошол формасына карата баягы дарылар жазып берилет. Эгерде ошол аденовирусный конъюнктивит болсо, өтө вирусный чылпагы жок, жашагы көздөрү кызарып, ооруп, шишип турган болсо, ошого вируска каршы дарылар болот. Ошол көзгө куя турган көз тамчылары, маздары өзгөчө болот. Айырмаланып турат. Эгерде чылпактап турса, ошого жараша антибиотиктерди көздөн капиллер болот. Эң баштаса ошо альбуциттен баштаса болот, левомицистин. Түрлөрү болот, антибиотик, сипрофлоксацилин, сипрокс, тобримет, тобрекс деген түрлөрү аябай көп. Ошолорду формасына карап туруп, эгерде өтө катуу болуп аткан болсо, баягы тамчылаатынын мөөнөтүн тездетиш керек да. Адам жазып берип койсо, 2 жолу куйдум, же 3 жолу куйдум, же 1 жолу куйдум деп, ошо менен айыкпаган учурлар көп болот. Ошон үчүн ону баягы дарыгердин айтуусу боюнча тез куюп, жатарда мазды коюш керек. Гигиена сактап, колдорду жууп, самындап, фурацилиндер менен, суусу менен көздүн тегеректерин тазалап, чылпактарды алып туруп, анан кийин дарыларды куюш керек. Ошо түрүнө карап туруп анан дарылаш керек. Ошо дарыгер ар бир адамдын өзүнүн диагнозуна карап туруп жолдомо берет да. Жакшы, бир жолу дарылануу эле ушул толук кутулса болобу негизинен? Болот. Жакшы болуп кетет. Ал эми өнөкөт түрүнө кабылгандарчы убагы менен кайрылып турабы? Өнөкөт түрүнө кабылгандар ошол башында айтып кетпедикпи, ошол дары дармекте туура эмес тандалгандыктан жана туура эмес койгондуктан азыр айтып кетти. Бир күндө мисалы үчүн ар бир 2 саатта куй десең, ага келген бейтаптар 3 жолу куйдум деп келет, ал таасир этпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн часто капать деп коет. Ошол ар бир 2 саатта тамчылатып, өз убагында дарылаган болсо, бир жуманын ичинде эле айыгып кетүүсү мүмкүн. Өнөкөт оорусуна кабылгандар ошол жылына 3-4 жолу
келип турушат. Жакшы, жогоруда айттыңыздар да, негизинен жугуштуу болгон үчүн амбулатордук түрдө көбүн эсе дарыланат деп. Анан үйгө баргандан кийин үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнө да жугуп кетүү коркунучу бар да. Алар кантип сактаныш керек? Анан кантип бейтапты, мисалы, кичинекей бала болсо ата апасы карайт, чоң бала болсо, чоң адам болсо өзүн өзү карайт да, бул боюнча айтып берсеңиздер. Бул жерде баягындай сактануу керек да. Эми баягы соблюдение өзүн сактоо, баягы личный гигиена деп коет. Баягы көз дарыларды куярдын алдында сөзсүз өзүн колдон обработка кылыш керек. Дарылар бүткөндөн кийин дагы обработка кылуу керек. Мүмкүн болсо көз айнек колдонуш керек, аба аркылуу жукпаш үчүн. Анан контактты азайтыш керек. Антпесе эми башка жерде кант дарылайсың. Ата-энеси карайт, апасы барат, эжеси болсо ошондой бир адам караш керек, дамчылаш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Айта берейинби, эме мендер мындай көзүм көрбөй калганына мүмкүн эмеспи? Кандай? Сурооңуз кайталап койсоңуз, урматтуу көрүүчү. Мана азыр кайра берем эме. Түз апарчы алдыга айтайын. Балам, эме мен дагы врачтарга суроо берейин деп аткам да. Мен да көзүм ушуп берет, анан кийин көрбөй калышым мүмкүн эмеспи? Могу конъюнктивит деген ооруну коюп койгон да. Рахмат. Чөпөрүп кетсеңиздер, Эмне деди? Конъюнктивиттен көрбөй калуу мүмкүнбү дейт. Конъюнктивиттен көрбөй калуусу мүмкүн эмес. Ошол дарыгерге убагында кайрылып, өз убагында ошол жазып берген дарыларына куйган болсо, бул бир жуманын ичинде эле аяга турган оору. Көп деле корккондун кереги жок. Бул көздүн көрбөй калуусуна себеп болбойт. Анан дагы мисалы конъюнктивит оорусу жогоруда Мунар мырза туура айтты да, негизинен кээде бир дарыны койсоң, антибиотиктер болот го, көз тамчылары, ошолорду кое турган болсоң, мисалы таасир этпей калган учурлар болот да. Бул учурда эмне кылыш керек? Кайрадан же башка бир анализдерди тапшырып, анан ошодон кийин дарылоону уланткан жакшыбы деген суроо жаралат да. Эми баягы эгерде микроб болсо, гнойный конъюнктивиттер боло турган болсо, антибиотиктерге бир антибиотикке жакшы болбосо, сөзсүз түрдө баягы лабораториядан анализ алыш керек да. Ошо баягы чылпактарды алып, результаты да 3 күндө чыгат, 3 күндө билинет. Кайсыл микроб, кайсыл антибиотикке сезимтал, чувствительность деген. Ошон үчүн бирок ошол убакта, ошол 3 күндүн ортосунда тим койбостон дагы бир антибиотикти кошобуз да. Бир антибиотик эмес, 2 антибиотикти кошуп, мындай жазып беребиз. Кийин результат чыккандан кийин баягы кайсы сезимтал дары болсо ошону жазабыз. Ошондон жакшы болот. Негизинен көпкө чейин ооруганда, канча убакыт ооруганда мисалы өнөкөттөрүнө өтүп кетиши мүмкүн конъюнктивит? Ушундай суроо келиптир. Өнөкөт болуп кетиш үчүн эме суроктору болот өзү. 1 ай, 2 айдан кийин болсо ошол өнөкөткө өтүп кетиши. Жакшы, көз ооруларына байланыштуу, бирок темадан сырткары суроолор келиптир. Аларды да бере кетпесем болбойт. Мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы, көздөгү эт өсүп калган дейт. Аны эмне кылып дарыласа болот? Операциясыз эле дарыласа болобу же операция менен дарыланабы? Анан көзгө зыяны жокпу деген суроо калтырыптыр да. Бул ошол хронический конъюнктивиттин бир түрү болуп эсептелинет. Түрү болуп эт өсүп атат. Птеригиум деп коет. Птеригиум. Ошол көздүн бурчагынан кошумча эт өсүп чыга баштайт дагы. Көздүн алдыңкы тунук чели тарапка карап өсө баштайт. Мунун башкы стадиялар болот. Эгер кичинекей начальный болсо, onu операция кылыштын кереги жок. Эгер бир 2-3 стадиялар болсо, onu алыш керек. Себеби
бара алдыңкы челди, тунук челди тунуктугун буза баштайт. Буза баштайт да адамдын көрүүсү начарлашы мүмкүн. Ошон үчүн операция жолу бар. Башка мындай өспөй турган, өстүрбөй кое турган түрлөрү эми баягы конъюнктивит оорусун куйса болот. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Балам 1 жашта дейт, көзүнүн характери дейт, эки көзү эки башка жакты карап турат дейт да. Эмне кылса болот, кантип дарылайсыздар деген суроо. Бул ошол ата-энесинин айтуусуна караганда бул көздүн кылый оорусу деп коет. Бул көз чечекейдин түз эмес жайгашуусу. Бизде медицина термини менен айтканда косоглазия деп коет. Косоглазиянын да ошол түрлөрү бар, 3 түрү бар. Сходящий, расходящий, анан вертикальный деп коет. То есть паралитический деп коет. Ошол сходящий дегенде көздүн кара чечекейи мурун жакты көздөй кыйшайып калуусу. Расходящий косоглазия деген бул көздүн сыртка карап кыйшаюусу. Анан паралитический косоглазия деп коет. Ал уже нерв неврологиялык ооруларына байланыштуу болот. Ошол көздү кыймылдатуучу нерв тамырлары толук иштебей калгандыктан ошол көздүн карасы эки жакты карабай бир эле түз тиктеп калуусу мүмкүн. Ошол азыр эженин айтуусу боюнча ошо баласы косоглазия менен косоглазияга кабылыптыр. Аны ошол тез арада алып келип көрсөтпөсө, ошол косоглазиянын дагы кабылдоолору көп болот. Бул көздүн көрүүсүнө түздөн түз катуу таасир этип коюшу мүмкүн. Баланын көрүүсү өтө төмөндөп кетиши мүмкүн. Операция менен сакайтасыздарбы же башка ыкмаларбы? Жашына карайбыз. 3 жашка чейин ошол очкилер менен да түздөп дарылап көрөбүз. Анан 3-4 жаштан кийин уже ошол очки менен дарылаганга да болбосо, анда ошол хирургиялык жол менен түздө беребиз. Түздөсө болот. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Жолдошумдун бир көзү көрбөйт дейт, глаукома менен ооруйт дейт. Ушул боюнча кеңеш берсеңиздер, экинчи көзүнө дагы мындай доо кетип калбайбы? Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырыптыр. Глаукома деген бул өтө кооптуу оору болуп эсептелинет. Көздүн басымы көтөрүлүп, ар кандай себептер менен көздүн тамырын кысып коет дагы, көздүн көрүүсү кайтарылгыс оору көрбөй калышы мүмкүн да. Стадиялары болот. 4 стадиясы болот. Ушу 4-нчи терминальный стадиясына жетип калыптыр, көрбөй калган мүмкүн. Анан сөзсүз түрдө мындай этият болуш керек. Себеби бир көздөгү оору экинчи көзгө сөзсүз өтөт да. Ошон үчүн көз дарыгерге барганда ошо экинчи көзүндө давлениесин, көздүн басымын өлчөт. Анан айткан дарыларын, давлениени түшүрө турган дарыларды сөзсүз куюп туруш керек. Ону баягы бизде баягы дары жазып берген дарыны куюп бүтөт дагы, башка албайт, болду дейт. Ошон үчүн баягы жакшы абдан сурап, жакшы мамиле кылыш керек. Себеби экинчи көзгө да өтүп кетсе, баягы адам көрбөй калышы мүмкүн да. Ол өтө кооптуу. Сөзсүз куюш керек экинчи көзгө дагы дарыны. Жакшы. Саламатсыздарбы? Кератит оорусун сакайтса болобу? Бул боюнча айтып бериңиздерчи деген суроо калтырыптыр да. Кератит оорусун айыктырса болот. Бул кератит оорусу дагы 3-4 түргө бөлүнөт. Бул вирусный кератит деп коет и посттравматический кератит деп коет. Посттравматический кератит өз убагында ооруган адам ошол травма алган убакыт эле келип дарыгерге өз убагында ошол дарыларын жазырткан болсо, бул тез эле айыгып кетүүчү оору. Вирустук түрүндө болсо, бул дарылоо кыйыныраак болуп эсептелинет. Себеп организминде кайсыл вирустар болгон болсо, ошол вирустарына дагы ошол вирустарына карата противовирусный ошол таблеткаларды ичүүсү керек. Жана ошол көзгө противовирусный тамчатма дарыларын жазыш керек. Бул дарылоо стационардык түрдө дарыланат. Бул амбулатордук түрдө
келген бейтап өзі дарылай албайт. Бұл только ошол стационардык түрдө жатып дарыланысы керек. Жакшы, мындай суроо келтиптир. Саламатсыздарбы? Күн суукта дейт, көзүмдөн жаш агат дейт. Анан кийин көзүмдөн бурчтары дейт, аябай кытышат дейт да, күн суук болгон учурда. Бул эмне болгон оору деп калтырып турат. Темага байланыштуу? Темага деле байланыштуу. Суукта баягы көздүн бурчу ички бурчегинде түтүкчөлөр бар да. Жаш агып мурунга кете турган түтүкчөлөр, ошолор сезгенип калган болсо, анан жаштар, адамдын жашы улгайган сайын ошол түтүкчөлөрдүн булчуңдары да жакшы иштебей калып, баягы жашты сороо турган кызмат аткаруучу булчуңдар да жакшы иштебей калса, жаш агышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы каналдарды чоңойтуп, врачтарга кайрылса, атай методдор бар, эми баягы түтүкчөлөрдү кеңейтип, каналдарды жууп, керектүү ошо көзгө куя турган дарыларды куюш керек. Жакшы. Мындан 1 жыл мурда көзүм конъюнктивит менен ооруган болчу дейт, дарыланганмын дейт. Азыр болсо дейт, кээде көзүмдүн айланасы ачышып калат. Бул эмнеден улам деген суроо калтырыптыр да. Бул 1 жылдан мурункуга может мындай эме кылып атат да. Ошого күнөөлүү дегенде кылып атат окшойт да. Анан ушул моментте атышып кычышкандарын көзгө дары коюш керек. Ушул конъюнктивиттин бир түрүнүн белгиси болуп атат да. Деп ойлойм, ошондой болуш керек, аны дары коюш керек. Демек, кайрылыш керек, текшерүүдөн өтүш керек. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Көзүмө чырпык тийип, жаракат алып калды эле дейт. Анан ошондон улам дейт, көзүм жакшы тунарып, жакшы көрбөй калды дейт да. Анан дарыгерге кайрылдым. Дарыгерге кайрылсам, ар кандай дары-дармектер жазып берди, бирок жардам бербей жатат. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр. Бул ошол чырпык тийип эмне деди? Чырпык тийген деп атат ошо. Ооба. Чырпык тийген травма. Чырпык тийип ошо жаракат алды деп атат. Бул ошол азыр эле айтып өтпөдүк. Ошол кератиттин 2 түрү бар. Ошол посттравматический жана вирусный кератит депчи. Ошол посттравматический түрүнө кирип кетет бул. Ошол чырпык тийгенде ошол көздүн тунук челине тийип, ошол жерде кератит пайда болушу мүмкүн. Анан кератит өзү кератит болгондо ошол көзүн дарылаткандан кийин дагы көздө помутнение деп коет, помутнение калып кетиши мүмкүн. Ошол чырпык тийген жеринде помутнение калып кетиши мүмкүн. Ошонон улам көзүнүн көрүүсү начарлады деп айтып атышы мүмкүнчү. Ошол дарыгерге келип дак калганда помутнение болгон. Дак деп коет, ошол помутнение калып кетиши мүмкүн. Кетиши сәл бир аз кыйыныраак болот да, эгерде канчалык ошол алдыңкы тунук челдин канчалык баягы жаракатталган терең болгон болсо, ошол жерде кийин айыккандан кийин дак калганда, онун кетүүсү кыйыныраак болуп калат. Ошо орусча айтканда помутнение роговицы болуп калса, ошол үчүн көрүүсү начар болуп аткан ошол. Жаракаттын түрүнө карайт. Түрүнө карайт. Жакшы. Бул жерде ошондой экен, чамасы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн, саламатсыздарбы? Кичинекей балам бар дейт. Балам түнү жакшы уктабайт дейт. Мен дагы ошол балама байланыштуу мен да аз уктаймын дейт да. Анан күндүзү дейт, аябай көздөрүмө дейт, мындай кум куйгандай болуп ооруйт дейт да. Эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Эми уктабаганда өзү нормада адам укташ керек да. Эс алыш керек көз. Эми баласына карайм деп түнү менен уктабаса, баягы биз айткан синдром сухого глаза болуп калат. Синдром сухого глаза бул жерде ар кандай көздүн алдында көзгө куя турган дарылар болот. Ошо слезол форте, систейн, натуральный слеза деген атайын дарылар болот. Ол бир, анан экинчиден нервтин чарчоосунан да болот да. Ошол уйкудун качкандан уже чарчоодон да болуп эсептелет. Ошол дарыларды куюш керек, уктоого аракет кылыш керек да, успокаивающийлерди ичип дегендей.
Жакшы, мына ушул конъюнктивит оорусун алдын алыш үчүн ата энелерге кеңеш айтып өтсөңүз болот, мисалы балдарга. Балдарды кантип биз ушул конъюнктивит оорусун алдын алсак болот? Ата энелерге ошо кеңеш айта кетсек, ошол үйүндө мисалы үчүн ошол бир баласы конъюнктивит болуп ооруса, ошол өз убагында ошол өздүк гигиенаны сактап, ошол сүлгүлөрүн, самымдарын, ошол колдонгон игрушкаларын бөлүп, же болбосо баланы өзүнчө изоляция кылып, бир комнатага өзү ошол апасы менен өзү изоляция болуп, ошол конъюнктивиттен сактанса болот. Если андай кылбаган болсо, ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн баары ошол конъюнктивит оорусуна кабылып калуусу мүмкүн да. Ошол негизинен ошол сүлгү, самын, ошол күнүмдүк колдонгон буюмдарын сакташ керек да. Жакшы, саламатсыздарбы? Көздүн конъюнктивит оорусун дейт, элдик ыкмалар менен дарыласа болобу деген суроо калтырыптыр. Мисалы, чөп жар менен, кандайдыр бир ошондой настойлор менен жуусак болобу деген суроо калтырыптыр да. Азыркы бул эми мурун баягы дары-дармектер жетишпеген убактарда баягы народный медицина деп колдонушчу, баягы чамалар менен чайдын чамаларын коюшуп, ошону куюп дарылашы мүмкүн. Эми бирок негизинен азыркы убакта дары-дармек жетиштүү болгондуктан менимче ошол дары менен да дарылаган жакшы деп ойлойм. Настойлорго мен кереги жок деп ойлойм. Кереги жок деп айтат. Саламатсыздарбы? Көзүм көп чылпактайт дейт. Мына ошондон улам дагы көзүмдүн көрүүсү начарлап кетиши мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Баягы айтып кетти, бул жерде чылпактап, көп деле чылпактай берсе, негизинен башка оорулар пайда болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, кератит деп атпайбы, жара, көздүн жаралары болот. Алдыңкы язва роговица дегендер ошондой формалар өтүп кетсе, начар көрүп калышы мүмкүн. Дарылаш керек убагында, дары куюш керек, чылпакты жоготушка аракет кылыш керек да. Антпесе болушу мүмкүн. Осложнение деп коет, баягындай жанагы айткандай инфекция кирип кетиши мүмкүн. Кичинекей травма болуп, роговицага кирип кетсе, ошо жаралар пайда болот. Дарылаш кыйыныраак болот, оорураак болот. Жарадан оорду последствиялары көбүрөөк болот. Ошон үчүн конъюнктивитти дарылашка аракет кылыш керек. Саламатсыздарбы? Көзүм жакшы көрбөй атат дейт. Кеңеш бериңиздерчи? Жылдан жылга начарлап баратат деген суроону калтырыптыр да. Ошол бул оорулуу адам тездик түрүндө ошол дарыгерге кайрылуусу керек. Ошол көзүм көрбөй атат деген себеби бул ошол көздүн миопиясы деп коет. Ошол жеңил түрү, орто түрү, оор түрү, ошол түрлөрүнүн бирине кабылган болуусу мүмкүн. Ошол дарыгерге келип, тез арада ошол текшерилүүсү керек. Болбосо ошол азыр көрүүм начарлап кетип атат деп атат. Ошол өз убагында кайрылып көрүнбөгөн болсо, мындан дагы начарлап кетүүсү мүмкүн. Ошол миопия деп азыр суроого карата ошо миопия деп айтабыз. Көздүн алыстан начар көрүүсү. Демек, дарыгерге кайрылыш керек экен да. Дарыгерге кайрылып, оорууну аныкташ керек экен. Оорунун себебин тапса эле, аны дарылап сакайтса болот. Түрүнө карата эмне себептен начарлап аткандыгын аныкташ керек да. Кайсы оору болуп атат, оорулардын түрлөрү аябай көп болуп атпайбы? Көздүн өзүнүн бөлүкчөлөрү эле көп да. Биз азыр эң алдыңкы конъюнктивит бул жерчелин айтабыз. Көздүн ошо роговицалары, катаракталар, глаукома, же болбосо сахарный диабетический ретинопатия деп коет, кан куюлуп кетиши мүмкүн, башка нерселер. Ар кандай түрлөрүнө болушу мүмкүн. Ошон үчүн көрүнгөн жакшы болот. Жакшы, анан жогоруда айттыңыз да, Мунар мырза, негизинен ошол сасык тумоодон кийин балдар көп кабылтат. Ошол эле учурда Кавасаки илетин дагы ошол кабылдоолорунан уламбы, же Кавасаки оорусунда дагы ошол конъюнктивит болуп атат дедиңиздер. Негизинен мына жөнөкөй эле мисалы конъюнктивит ошол оорудан улам пайда болгон конъюнктивиттин экөөнүн айырмачылыгын билсе болобу негизи? Экөөнүн айырмасын
билүү кыйынга туудурат. Ошол Кавасакиде деле, анан ошол конъюнктивитте деле ошол бир эле клиниканы берет. Бул жерде ошол негизги анамнезин сурап туруп, ошого карап туруп дарылайбыз да. Анан көбүнчө ошол жаш балдарда ошол грипптен кийинки кабылдаулар көп кездешет. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Рустам Шамуратов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын көз оорулар бөлүмүнүн башчысы, жогорку категориядагы дарыгер болду. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мунарбек Акматов, Ош областтар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер офтальмологу болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп жалпы теле көрүүчүлөргө бүгүнкү тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.